Мына эшикти көрүп бир нерсе эсиме түшүп айткым келди. Илон Маск Twitter'и сатып алгандан кийин ушундай сүрөт чыгарды. Жокерди сүрөтү турат. Ал эшикти жаптымбы, жаппадымбы деген маселени кылып, ушул сүрөт жарыялаган да. Бул деген урматтуу мекендешим, Истанбулда Ая София деген мечит бул алынганы өзгөчө чоң тарых да, өзгөчө чоң роль ойнойт. Бул жерди түшүнгөн түшүнөт, баягы бизди билген билет, билбегендер өзү билет деген маселеге туура келет да. Ошол Жокер уктап калган. Жокер уктап калгандан мусулмандар пайдаланып кирип ушул Истанбулду башканы басып алган деген маселени кылышат тарыхчылар. Албетте тарых бурмаланган тарых. Буга эч ким ишенбейт. Баягы Жокер, мисалы мен да армияга барганмын. Разводящий болуп, караулда да часовой болуп да турганмын бүт нарядтарды. Но көрсөтсөң мына жерде эски вишка турат. Мына байкасаңыздар, вишка деп коет, ошонун үстүндө сакчылар турат бунун үстүнө дагы. Bu eşikte dagы сакчы турат. Ар бир жерде, мисалы 63-64 пост болот. 63-үн аралыгы 200-300 метр. Ал учурда 100 метр, жакын болот, бири-бирин көрүп турат. Айтайын деген маселе эмне, урматтуу мекендешим? Бул бурмаланган тарых. Бул жерге ишенбеш керек. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар го. Константинопол ушул жерде айтып атат. Багынтылат. Буну багынткан аскер башчы, кол башчы жана жоокерлери кандай жакшы дейт да. Буга аракет кылгандар өтө көп болгон, бирок пайгамбарыбыздын хадисине туура келген Мухаммад Фатих болгон. Бул дагы эмес, урматтуу мекендешим, анын берген татыктуу тарбиясы, ата-энесинин тарбиясы, анын ага чейинки пайгамбарыбыздын кылган дуалары, андан кийинки үммөттүн кылган дуалары, бүт дуалар чогулуп келип, андан кийинки өзүнүн эмгеги, урматтуу мекендешим, бул жерди багынтылууга себепчи болгон.